Бишкектеги жаңы конуштардан жашоочуларына 999 техникалык паспорт берилди. Бишкек шаардык мэриясынын маалыматына ылайык, жер ынтымагы конушу боюнча 1070 арыз кабыл алынып, оны учурда четке кагылган 1012 техникалык паспорт даярдалган. Ошондой эле Ала Тоо, Дордой, Арча Бешик, Керамическая, Төкөлдөш, Ак Ордо, Экинчи Черепки, Кара Жыгач, Тынчтык, Учкун конуштарында декабрь айынан бери 1384 кайрылуу келип түшкөн. 2022 жылдын 11 январынан тарта Дордой 2 конушунда да иш башталып, анын тургундары 419 арыз менен кайрылышкан. 17 январдан бери Ак Тилек конушунан 186 арыз кабыл алынган. Ак Босого конушунун тургундарынан 127 кайрылуу түшкөн. Эске салсак, техникалык паспорттарды берүү боюнча мобилдик топтор 7 декабрдан тарта ишин баштаган. Белгиленгендей, көчмө бригадалар өз алдынча турак жай курулган жер тилкелеринде изилдөө жүргүзүп, андан соң техникалык паспорт даярдашат. Жарандар ошондой эле түз эле мамлекеттик каттоого кайрылып, техникалык паспорт даярдоо үчүн арыз калтырса болот. Техникалык паспортты даярдоо мыйзамдаштырууга укук бербейт, ал кыймылсыз мүлк тууралуу техникалык маалыматтарды гана камтыйт. Бул документ жер тилкелерин мыйзамдаштыруу боюнча көйгөйлөрдү чечүүнүн алгачкы этаптарынан бири болуп саналат.